Кто он такой, этот Марипов? Иллюстрацияға біз түшіп қалып жатық па, финполиция. Міне, именно эле финполицияны жойып салыш керек пе? До конца деген өзі мен сөзім болчу. Мен сөзім, мекенчилдердің сөзі боштондук болчу. Облық прокурорға жабышқан жоқпын. Абсолютно жабышқан жоқпын. Саламатсыздарбы, урматтуу Супер KG порталынын көрөрмандары, галстуктар долбоору кайрадан алдыңыздарда. Бүгүнкү кызыктуу коногубуз менен тааныштыра кетели. Ал киши революциянын кыймылы, чочутушкан чоңдорду чоң азаттын сыймыгы, жеңип койгон канчоону жегиштерге баш оору. Ар күн сайын эфирде ашкан анын автору. Кызыктырбайт сыйлыктар, кызыктырар чындык бар. Жамы журттун ичинде Жапыкеев сыймык бар дегендей. Жапыкеев сыймык Асылбекович, саламатсызбы? Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы келдик. Сизди сагынса керек. Биринчи интервью болгондо да. Маанайыңыз кандай, иштериңиз кандай? Көлдүн абасына көнүп калдыңызбы? Көлдүн абасы зор да. Абасы Бомский ущельеден өткөндө эле сезилет го. Мисалы, биякта жай болуп, мына аябай куйкаланып атканда, мисалчы, эмеден өткөндө эле, Бомский ущельеден өткөндө эле уже көлдүн абасы жакшы да, зор. Жакшы. Көнүшүп атабыз. Эми өзүм көлдүкмүн да. Өзүмдүн эле жериме бардым. Ошол. Жакшы, анда эмесе көрсөтүүнүн шарттары менен кыскача тааныштыра кетейин. Көрүп турганыңыздай 3 журналист суроо камдап отурабыз сиздерге. Мен Бекболот Сарыбаев сизге ыңгайлуу болгон, сизге жаккан суроолорду берейин деп аракет кылам. Ал эми Жылдыз Жүскенбаева сизге ыңгайсыз, жакпаган суроолорду берсе, Айсалкын Качкынбекова сиздин жан дүйнөңүздү ачып сырдашайын деп турат. Шарт боюнча кайсы суроодон баштаганды оң көрөсүз? Жакшысы жакшы да. Алгач эле анда Финполдон баштасак, бул кыска аралыкта аткарган иштериңиз жөнүндө айтып бере аласызбы? Өзүңүздүн көңүлүңүзгө кайсыл иштериңиз толду, кайсынысы толбой калды? Эми бул Финполдо 4 ай 20 күн болуп иштеп калдык. 5 айда болгон жок. Анан бир тааныштар айткандай, мурун Финполду билчүмөс элек дейт. Сен келгенден кийин билдик дейт да Финполдучу. Финполдо жакшы азамат балдар көп экен, иштерман адамдар көп экен. Эми ар бир коллективде болот го. Мыкты балдар бар экен, бардык, жакшы тосуп алышты, иштедик. Ушул мен иштеп турганда бул биз деген экономический иштерди карачубуз да. Анан эгерде ген прокурор бизге уруксат этсе, биз коррупционный да ишти карай берет элек да. Аз иштесек да саз иштедик деп коет го. Мисалы, эч кимден корккон жокпуз, эч кимди мисалы бирөөнүн указкасы менен иш кылган жокпуз. Өзүбүз бүт баарын акырынан выявлять этип, мисалы ушундай иштеп келатканбыз да. Эми мисалы айтып атышпайбы, тиги эменин баарын Финпол 140 иш козгоп салыптыр, анан мынтип салыптыр, анан тиги инвесторлорду мынтип салыптыр деп, бирде инвестор тийген жокпуз. Биз эмне инвестор менен мисалы подпольный шоколад чыгарып атканды билбейбизби, мисалчы. Ким инвестор, анан өкмөт айтып атпайбы, мындай талкуулашыптыр баарын депчи. Өздөрү иштеп алсынчы жакшы өкмөт. Тескерисинче ошол менин байкашымча инвесторлордун арызы менен иштер козголуп атты окшойт. Мисалы Жумалиев ишин алсак. Наоборот, мисалы Жумалиев бир инвесторду $1 миллион ыргыткан экен. Ошонун 200 миң долларын алыптыр, 800 миң долларын албай калыптыр. Ошого мисалы Жумалиевке иш козгогонбуз балдарына, мисалчы. Эч кимден мындай ушундай сөздөр көп экен да, буякта ичип жеп кетти, мынтип кетти, тигинтип кетти деп элечи.
мындай адамдар болот, кээ бирлер атайын ичип жейин деп эле келишет ошого. Мисалы Финполдо 25 председатель Финполиция болуптур. Ушул эмесинен бар 27 жылда. Кимисин билет эл? Эч кимисин билбейт. Бир да төрагасын билбейт. Мисалы генпрокурор десең, мисалы Салянова десең баары билет. Мисалы Элмирза Сатыбалдиев десең, мисалы Турсункул десең билет. Мисалы МВДдан мисалы канча министрди билет. Финполициянын бир дагы председатель билбейт да. Бир да председательди билбейт. Бул ушуна көмүсүбө жүрүп өшкөн. Өкмөттүн жаңы курамы куралып, жаңы айтылып кеткендей, финансы полициясы жоюлуп кетти да. Ошол мезгилде эле сизге азыркы кызматыңыз сунушталды беле же соодалашуу же бир кандайдыр иштер болду? Менен эч ким соодалашкан жок. Мен деле бул соода эмес да. Мисалы Финполициянын татынакай эле иштеп атканбыз. Жоюп салышты да, менден сураган жок да муну дагы. Жана Марипов деген эме алып туруп эле эметип салды да. Жоюп салды. 5 мартта кылды да, биз кыздарды поздравить этип атканда ошондо кылышты да. Ошондуктан Кыздарды корпоратив кылып, кыздарды поздравить этип алсак 5-күнү, 5 мартта. Эми 1-күндө эле эметпей, анча эметип атсачы. Анан иштелбей койду, мынтип албай койду дейт. Өзлөрү жакшы иштеп алсынчы өкмөт. Мени коюп. Кандай кабыл алдыңыз жоюлган? Туура эмес кабыл алдым. Бул укмуш сонун иштелип мындай Шарашкина контора эмес, мындай нормальный мындай профессионалдардын баарын коюп, мындай кылып туруп, мындай конкретно эмелердин бекитчисин бекитип, мындай камачысын комуп, баарына иш жүрүп аткан да. Эми ушундай чечишти. Анан Сактап калууга мындай аракеттериңизди байкай албадык. айттык, эми болбой коюшту да. Айттым, зачем? Менден бөлөк эме жокпу дедим. Менден иллюстрацияны эмне менден баштайсыңар дедим. Иллюстрацияны бизден башталып, биз эметип калбадыкпы? Иллюстрацияга биз түшүп калбадыкпы? Финполиция. Бүт эле министерстволор иштеп атпайбы? Анан сизге айтты да башка кызмат беребиз деп айтышты. Жок, эчтеке деген жок, мен кетип калдым. Бүттү деп элечи. Анан бир айдан кийин чакыртышты. Эмне кыласың деп, эс алам, үйдө эле эс алып мындай эле жүрөм десем, обл прокурор тиги көлдү карап, метип бериңиз деп метип калды. Эми өзүң жериң мындай деп. Ким сунуштады бул сунушту? Генпрокурор. Генпрокурор сунуштады. Батыр эле макулдугуңузду бердиңизби? Ойлондуңузбу? Бир айдай жүрдүм. Эс алып, бардым. Социалдык тармактарда айрымдар Сыймык Жапыкеев кызматка барып, карапайым элден алыстады, Сыймык Жапыкеев кайда деген сөздөрдү да жазышып атат да, булар боюнча эмне айта аласыз? Эми мындай да. Мен политик эмесмин, мисалчы. Мисалы, бир жыл мурун кухня башталды, ошондон бери кеттик. Мен эле чарчап калдым да. Мына айттык эле шайлоону жокко чыгаралы, жокко чыкты. Президентти кетиребиз дедик, кетирдик. Конституцияны алмаштырыш керек деди. Баары эле болуп атпайбы мындайчы. Максатына жетип атабы ошол октябрь окуясы? Иман менден эмес, Садыр Нуркожоевичтен сурагыла. Жок, сиз катышуучулардын бири болчуңуз да, мындай максатына жетип атабы сиздин пикириңизде, баамыңызда? Эми аны да убакыт бериш керек да. Да убакыт бериш керек. Анан баары эле сыймыкмын мындай деп менден сурайт көбүнчөчү. Ошол сизден талап кылышат да. Мен эң биринчи биз иллюстрация биз болдук да. Мен кайра өзүбүз болуп калбадыкпы иллюстрация. Сурабалдиева иллюстрация болуп калды. Тигил Тилек Токтогазиев сонун иштеп аткан. Алардын баары иллюстрация болуп калдык да биз кайра. Биз биринчи иллюстрация болуп калдык да. Анан обл прокуратурага барып иште. Ну хорошо дедим мындай. Мен ал обл прокуратураны жабышкан жокмун. Азыр өткөрүп берсе, азыр өткөрүп берип коем. Мен жабышкан жокмун эч кандай. Мен аякка барып анан мынтип обл прокуроруна мынтейин деген андай эмне жок просто. Азыр Сурабалдиева деп калдыңыз да, ошо Сурабалдиева боюнча дагы ар кандай сөздөр айтылып кетпеди эле, Сыймык Жапыкеев Сурабалдиева кол көтөрүптүр деген, ошол чынбы? Октябрь окуясында. Кол эмес эми просто
председатель КГБ, жана УКМКнын ушактайм ал кезде ким эле мындай болуп атканда, ким эле ким менен гана урушпайсың, антип эле бүт баары на нервах туурабы, бирөөнүн сөзү бирөөнө жакпайт. Мындай эле словесно эле урушуп Кол эч жок, көтөргөн. эми кантип кол көтөрөсүң? Айтылуу ашканаңыз, кухняңыз эмне болду ата? Эмне болду? Кухняны мен аякта 3 жыл ошо квартирада жашагам. Ошол жерде? Бир Газпромдо ижарага иштеген. алып, Газпромдо иштеген бир байке экен. Ал биринчи мага сдавать эткен. 25 000 сомго. Мен аны ошону как штаб-квартира кылып эле алгам да. Мен мындай штаб-квартирам болот. Эмнеге анткени 9 этаж болчу. Өзү 11 этаж, 9 этаж. Мындай безопасный эле да. Эч жерден кире албайт, эч жерден өтө албайт. Анан ал кухняны кийин сат дедим, сатпай койду. Сатпай койду. Кымбат да сурап туруп алды. Кайра эле сдавать этип берип койгом анчы. Качан сдавать эттиңиз? 3 ай мурун го. Ошол кухняңызга Өмүрбек Черкешевич кандай максатта барды эле? Видеосун чыгарбады беле? Баары эле ушуда Өмүрбек Черкешев эмне келди белечи. Эми бул Өмүрбек Черкешев деген бул мындай да баары ушу кыргыздар кызык эле болот экен да. Мындай кухня жүрсөк, бул деген Американын проектисинен, тигин проектисинен, райымдын проектисинен, тияктын проектисинен, өкмөттүн проектисинен ушунтип эле бир ушундай проект кылып өткөн да. Эч ким проект эмес эле отурабыз го. Анан Өмүрбек Черкешевич акыркы жолу түрмөдөн чыкканда бир помощнигинен мени келип кетсенчи, сүйлөшөйүн, таанышайын деген экен да. Анан мен баргам. Барып эми ал киши эч ким тана албайт да, авангард саясатчы. Бир таанышканда эле бир 3 сааттай сүйлөштүк. Дагы бир келип, дагы сүйлөшөлү деди, бир жерден кофе ичип деди. Аяктан да бир 2-3 саат сүйлөштүк. Аны сиз конокко чакырдыңыз ба? Өмүрбек Ашканаңызга. Черкешев мененчи. Анан ушинтип эле сүйлөшүп калдык. Эми бул дагы өзү аябай мындай продвинутый киши да. Анан көп мындай жаңылыктарды, мындай саясаттын көп жери мындай суралчумун да просточу. Анан ушинтип чай ичип жүрүп эле анан бир күнү чай ичелик болуп калдык. Мындай бир кофе ичип калчубуз бир айда бир мындай. Мен анын проектин эчтеке эмесмин. Просто эле чай ичип мындай. Анан бир күнү айтып калды чай ичелик мындай. Келиңиз, мен астында бардым. Астында бир кофейня болчу. Аяк занят болуп калды. Жүрсөм да үйгө эле мен эле кухняга жүрөм. Ошо жакшы болуп кетип, кухняга келип, ошол жерден чай ичип, да бир 2 саат, 3 сааттай жөн эле чай ичип, эметип, мындайчы. Молодец деген сөздөрүн айтып, мындайчы. Анан кетти. Анан өзү айтты, тартып алайынбы деди. Эмнеге десем, для себя деди, тартып бериңиз. Сен тартып алды, өзүн жакшы сөздөрүн айтты. Анан кетти. Айтак биз эч кандай эмеспиз, мындай политический эч кандай эмес жок. Он мне ни друг, ни враг дегендейчи. Он мне просто мындай сыйлайм ал кишини. Анан коомчулукка сиздин кухняңызды тааныштырды. Ошондой ошол киши тааныштырды, жоксо мен кухняда эле сүйлөй берет элем го. Ушул киши тааныштырды, мындай экен биягы. Кухняны көрсөтүп берди го. Кандай чай иче Малина тургансыздар менен деген чай көрсөтүп. ичебизди. Ооба. Эми ал кухнянын тарыхы дагы уланабы же ушуну менен бүттүбү? Бул эми заманга жараша болот да. Эми азыр могу мисалы бийлик жашынакай иштеп баарын алып кетип калышса, флаг им в руки дегендейчи. Только кол чабабыз да, давай молодцы көтөргүлө деп дейбиз. Анан мисалы көтөрүлбөй баары эле ойрон чыгып калса, кухнясы жок деле айтканга туура келет да. Мындай делечи. Мисалы мына күзүндө шайлоо болот да, парламенттик шайлоо. Чоң азат кыймылы менен кайра барасыздарбы деген. Мен чоң азат деген кыймылда, мен чоң азатта мен член партияда эмесмин. Мен просто кандидатурамды эле ошого койгом. Анан бул чоң азат деген бизге могу революцияга жакшы болчу да, бул чоң азат деген бул код эле да. Бул кеттик деген сөз эле да. Вперед деген ошо чоң азатка аттангыла деген мындай ошонун ураны жакшы эле да. Азыр аякта Мамутканов
Ушу балдар өзлөрү карашат анан алардын өзлөрүнүн иши. Ал партия мен ачкан эмесин. Анан Турат Акимов 2012-жылы ачып 8 жыл дымып эле жаткан экен. Анан көтөрдүк болушунча элдин баары таанып. Октябрь окуяларына чейин сизде коомчулукта сындагандар дагы, мактагандар дагы бар эле да. Ошол октябрдан кийин эле сындагандар жокко эсе болуп калганын күбө болдук өзүбүз. Мунун сыры эмнеде? Кантип элдин пикирин өзгөртө алдым деп ойлойсуз? 5-октябрда до конца мен тургам. До конца деген өзү менин сөзүм болчу. Менин сөзүм, мекенчилдердин сөзү боштондук болчу. Боштондук. Менин сөзүм до конца болчу. Кустурабыз, мындай деген баары менин сөзүм эле да. Анан эле мынтип кетпеди азырчы. Жакында эле генерал майор наамын алдыңыз да. Албетте сындагандар да болду. Анан өзүңүздү татыктуумун деп эсептейсизби? Ошол наамда. Мага бирөө айтат да, Сыймык байке дейт. Маяка 10 генералды коюңуз дейт. Анан ортосуна генерал Жапкеев турсун дейт. Эл кимдин артынан ээрчип кетерин көрөсүз дейт. Бизде билжираган генералдарчы толтура. Билжирап эле ушу өмүр бою өкмөттүн акчасын жеп эле мынтип элечи. Жанын аты ким экенин билбейсиңер. Мисалы, эмне болгонун мисалы. Бул кеп анда эмес да, мен керек болсо 2005-октябрда полководец болуп да, керек болсо президент менен согуштук да, не то что генерал. Президентти сол чүрдүк да, короче. Туурабы, До конца. До конца согуштук да. Туурабы? Финполицияны канчага сатып алып келгендерин баарын билебиз да. Мен бесплатно келдим, мисалчы, облус прокуратурасына бесплатно. Генерал алсам да бесплатно. Мага Садыр Нуркожоевич өзү айтты, кел, всё. Колуңду бер, мен генерал. Азыр деле мындай эмоцияңызды жашыра албаган, мындай тентек сыяктуу адамсыз да. Анан кичинекей кезиңизде мындан дагы ашып түшсөңүз деле. Тентек, бир аябай урундарга тоо таппай жүргөн балдар. Баканбайда менден тентек бала жок болчу дейт да. Баканбайда? Тоң районундачы, көлдө менден тентек бала жок болчу дейт да. Бүтө тентек болгонбуз да. Аябай тентек болгонбуз. Кылбаганды кылдыңар. Кылбаганды кылганбыз да. Киши бала кезде. Бул баары, бул эмне? Бул деген дүйнө таанууда тентек адамдар булар деген мындай эме болот да. Мындай бирдеме таанып, бирдеме билгисе эле келе берет да. Ошон үчүн Булам бир нерсе кызык болот. Познавательный бирдеме көрүп. Бир нерсени кылба десе ошону Кызык, кылып. Атта жакшы чоңойгонбуз, абдан жакшы мындай. Чоң ата, чоң апанын колуна Чоң энем, чоң атамдын колунда өскөм. Эмоция деп калды, ошо эмоцияга улай суроону берейин да. Парламенттик шайлоо алдында сиз дебатка чыгып, анан Атандаш партиясынын өкүлү менен айтыша кетип, мушташканга чейин аз калганда, анан эмнеге антип эмоция калдырдыңыз эле мындай? Эмоцияңыз жашырып койгон учурлар болобу? Бул деген мындай да. Кыргыз өзү эмоциональный эл да. Кыргыз өзү эмоция менен гана мындай өзүн иш алып барат да, эмоция менен. Кыргыз акыл менен же мындай эметпейт. Ким мындай эмоция менен иш алып барат да. Мындай элдерге бул деген от души, бул жүрөктөн чыгып аткандачы. Жүрөктөн жүрөккө. Жасалма кыла албайсыз да. Мындай жүрөктөн маяктан чыгып атканда, анан жөнүнө туруп эле мына деп бирдеме айта бере албайсың да. Бирок макроэкономика, микроэкономика деп эле 10 жылдан бери жүрбөй ал партиялар. Бирдеме десең эле ошо макроэкономика, өзү билбейт эмне экенин. Галстукту жакшынакай тагып алып эле тепе деп эле укмуш эле. Ким угат аны? Мага угуш керек эле да. Мага элди угуш керек эле да. Мага тепе деп эметсем мен андан жакшы сүйлөй элем. Мындай мен азыр мындай жалпак тил менен сүрүшпөйсүзбү? Тепе деген болбойт да мындайчы. Бул деген жүрөк жарылып атканда эле Ленин мен туган эле сүйлөгөн эмес да. Ленин кеттик. Лениндикин көрсөңөр, Сталиндикин мындай бүт баары. Полководецмен бар, кеттик деп мындай титиреп, ушинтип сүрүшөт да баарычы. Жүрөктөн чыгып атканда эми мындай тыпырайып отуруп алып айтсаң ал болот. Анда сиздики баардык эме жүрөктөн чыгат экенде ошончо жүрөккө жетет болуп болуш керек. Жүрөктөн жүрөккө деп атпайм ошо. Жүрөктөн жүрөккө, Мен айткан жокмун да, мээден мээге депчи.
Tilden tilge деген жокмун да, tilden kulakka деген жокмун да, туурабы? Жанагындай сөздөрдү кантип таап аласыз, мисалы до конца деп кустурамын элдин эмесине сиңип кала тургандай кылып Атан ойлоносузбу же? Мындай жок, мындай да. Мисалы мен тергөөчү болуп иштегем да. Анан мен деген прокурорго келип айтчумун да. Биринчи прокурор Дадыбаев Шергаз Асанович деген. Шергаз Асанович могу мисалы ал кезде мисалы 100.000 сом, миллион сом деген укмуш болчу да ал кездечи. Мисалы 100.000 сом жеп алыптыр десек, мындай карап, сымык срочно куздур дечи да. Жеп алса куздур депчи. Жеп алса куздур депчи да. Эми ошондон эле чыккан сөздөр го. До конца дегенчи? До конца туруш керек эле да. Ошол күнү чыкты да ал сөзү. Жок, мен буга чейин эле любой жерден айтып жүрчүмүн, до конца туралчы, до конца кылалчы депчи. Үй бүлөңүз жөнүндө айтып бериңизчи. Жубайыңыз, балдарыңыз, жубайыңыз менен кантип таанышып калгансыз? Жубайым Мамаева Эркегүл. Мамаева Эркегүл юрфакта алда окуган. Ошактан ага чейин эле тааныш болчубуз. Мен байкем бар. Могу Фармамир деген аптекалар бар го. Ошо мен бир тууган байкемдики. Баары Фармамирдин баары. Анан ошо Фармамир Нурбек Жапыкевич ошо айткан, ушундай мен кайын журтумда бир жашынакай кыз бар. Эркегүл деген, ошону карабайсың, ошону үйлөнбөйсүңбү депчи. Анан барып таанышып, дуруштетип жүрүп, анан Эркегүл дагы жакшы аттуу баштуу семьянын кыздарынан бир эле тайкеси, бир эле жээни болот, наоборот, Тайке Салымбеков Аскар менен Тайке жээм болушат, менин келинчегим. Жакын мындай катышып турушат, мамасы менен ушундай. Эркегүл өзү мэрияда иштеген, мындай көп мындай эмелерде иштеген. Көбүнчө мэрияда иштеген. Анан кийин экөөбүз үйлөнгөндөн кийин ошо мэриядан кетип, азыр деле бир фирмада иштейт мындай. Өзү? Жок. Бир пассажирский бир кадимки эле фирмада иштейт. 2 балам бар. Бир уулум бар, бир кызым бар. Алар мектепте окушат, Ооба, мектепте окушат. Сиз ошол жубайыңыз мэрияда иштеген Азат Осмоновду, Аскат Осмоновду барып ал кызматка орношкондо куттуктап барган го. Анан сиз ага астына комментарий жазып койдуңузбу, эмне келиптир депчи. Ушул аябай талкуу болгондо ошону Эмне көрүп билбей эле жаздыңыз беле сиз же? Ооба. Жубайыңыз менен сүйлөшүп айткан эмеспи айка барарын? Да, ал деген мен келинчегим защита прав неме деген бар болчу да, защита прав потребителей беле, ошол жакта иштечү да. Ошону деген булар жоюп салышкан да. Анан ошону деген мындай ошол жөндө кайра ошол жана защита прав потребителей эмени кайра жандандырсак кандай болот деп чакырыптыр да. Ошол эле жөнүндө экен анан. Анан сиз жазып койдуңуз да. Негизи эле ошо жубайыңызды мындай азыр канча жылдан бери бирге жашап келатсыздар? 15 жыл. Ошо 15 жылдын ичинде мындай аябай жубайыңызды каякта жүрөсүң, эмне кылып жүрөсүң деген күйөөлөрдүн катарына киресизби? Же эркиндикти мындай медиа эле колуна берип, анан кээде комментарий жазып коесуз, каякта жүрөсүң деп, эмне келиптир деп. Жок, ал күндө эле үйдө отурат. Күндө эле үйдө. Анан күндүз каякка барып, ал өзүнүн жумуштары менен барып келет. Анан эми өзү акылдуу кыз ал. Мисалы, Эркегүл аябай көп китеп окуган кыз. Абдан көп китеп окуган кыз. Мындай үйүнө барсам да этажерка ошон полностью окуп чыккан деген. Пианинону чертет полностью. Мындай бүт классика менен. Анан өзү мындай аябай духовный мындай эме бай кыз. Көп жака саякаттаганды жактырат да биз билишибизчечи, анан кайсы өлкөлөргө көп барасыздар, канча өлкөгө кыдыргансыз? Эми мындай бүт мисалы өлкө деп айтсам, мисалы Татарстан деле өлкө да өзүнчөчү. Мисалы Башкирия деле өлкө, бирок Россиянын ичинде туурабы? Булар деле мамлекеттер да өзүнчө туурабы? Чечня, ушундай. Ошо менен өтүп 50гө жакын болуп кетти баарын эметсем, карасам. Анан
бул путешествияны мен башынан эле ушул жакшы көрөсүң. жакшы көрөм. Ушул тыйынды ушуга көп кетирдим. Ушу дагы жакшы муну полицияга чейин көрүп келип турдум. Ата айтмак экен. Мына бул ичип алып жеп алып көрөт. Кетип калды деппи? Октябрь окуясында сиз башкы прокурор кызматына барып отургансызда, ошондо сизди кандай кабыл алышты эле кызматкерлер? Жо мен деген мындай болуп калды. Биз деген биз биякта мушташып жүргөнбүз да. Тияктачы мушташып жүрсөк бүт дененин баарын алыштыр. Мест кызматтарды. Туруп эле ошоко бардыңызбы? Жо мен барган жокмун да. Мен үйгө уже чарчап калып уже үйгө кетип баратсам, Асхат Осмонов чалат. Биз 500дөй киши уже ген прокурордун астында уже ачып койдук деди. Аяка Шыкмамат барып алыптыр биринчи. Шыкмамат барып отуруп алыптыр. Мен ген прокурормун деп. Кырсып койгом, 500дөй бала келип, мени ошол жерден тозушуп, анан киргизип, мен ген прокурор жокмун, приказ да чыккан жок, эчтеке болгон жок. Просто мен ошол зданияны 4-5 күн сактап турдук. Анткени прокурорда мурунку эмеде таяк жеп калышканда 2010-жылчы уже коруп калыптыр, мунусун өлтүрүп салат кой деп кетип калышты баарычы. А биз деген чоң казаттын балдарын алып барып, ошону охранять 4-5 күн жатпадыкпы? Шыкмаматов бар болсо анан сүйлөштүңүзбү ал менен? Жок. Экоңуздар отурарыңыздарбы ошол кызматта? Кандай? Экоңуздар ошол кызматта отурарыңыздар? Жок, 500дөй бала келгенде кетип калыптыр да. Кетип калыптыр. Мен келсем эшик ачык экен. Анан аякта генпрокурор кабинетте 4-5 күн отурдум. Бирок мен аякта деген барып баскан жокмун да, мен аякта кайтарып отурдум да. Билет прокурорский работа. Мындай эч кандай чечимдер чыгарган жоксуз да. Негизи эле ошол кухня болбосо революция болот беле сиздин оюңузча? Болмок эмес го дейм. Ан үчүн бирөө керек эле да. Ушундай пикирлер көп айтылат да, мисалы революциянын кыймылдаткычы бул кухня чоң казат кыймылы болду депчи. Анан революциядан кийин эле сиз мисалы өзүңүз мисалы өлкө башчылыкка барып калышыңыз мүмкүн беле? Жок, мен деле андай эме койгон жокмун да. Өлкө башчысы болом десем, мисалы, ошол жерден көк үйдү деле төрткө карап жатканбыз. Көк үйдү Садыр Нургулиевичке деле бербей коймокпуз. Мына эркекче эле бербейбиз деп элечи. Акта Мамытхан карап турган. Мисалы, бербейбиз деле бербей коймокпуз мисалы. Мен мисалы бул өлкө башчы болушчу баары эле укмушта мээси мындай, мээси мынчалык, мээси. Анан эле өлкө башчы болом дейт. Бүт эле ушундай бизде. Эш маты деле, таш маты деле ким болуу керек? Момчалык баланы ким болсо президент дейт. Кичинекей болом, ошого чейин. Бизде кыргыздардачы сварщик болом деген кыргыз жок да. Мен деген профессиональный сварщик болом, же профессиональный бир мындай болом деген киши жок да. Баары эле президент болом дейт. Бүт келжиреги деле, былжырагы деле, алкашы деле, любой деле президент болом дейт болду. Туурабы? Бул президент болсо ончук эмес да. Бул деген канча миллион адамдын эмесин алыш керек. Биякта деген акчага кызыкпаш керек, иштеш керек. Баарын бир эле заматта окуп койсо болот. Баарын. Анан мен айтпайм, мына мынтем дегенсиң эмне кылдың деп. Мен деген ген прокурор болгон жокмун да, туурабы? Мен деген фин полицияда отуруп ушунча чатак кылдык, мисалы. Чатагын чыгардык, мисалы. Кимдерди айтсак баары эле камалбады, биз камабасак ГКМБ камады, же МВД камады, туурабы? Бүт эле болду да. Анан мени баары эле айтат, эмне чыкпайсың, эмне чыкпайсың? Мен эмне чыга берем деп элге эме алдым беле? Жоопкерчилик милдетин алдым беле? Мында ойлосоңор, эмне чыкпай калдың дейт. Сага облус прокурор койсо эле ошо менен тынчып каласың дейт. Облус прокурорго мен жабышкан жокмун. Абсолютно жабышкан жокмун. Мен просто мен эле чыга беремби кечке эле? Менде цель болсо президент болом, же мындай болом деген цель болсо анда чыга берет эле мисалы. Буларда болбойт, тигилерде болбойт деп элечи, туурабы? Менде андай жок да мисалчы. Андай пока амбиция жок мисалы.
Анан эмне чыкпайсың? Эмне мен мага эмне маяна төлөп койду эле чыкканга. Же эмне элдин астында мен карызмынбы? Туурабы? Менде өзүмдүн жизним бар да. Баары мына Садыр Нуркожоевичти шайлап алды. Сурасын Садыр Нуркожоевичтен. Мен президент эмесмин да. Сурасын өкмөттөн жана Марипов деген немеден. Эмне кылды Марипов өзү? Эмне кылды? Бир эмне иш кылды? Эч нерсе иш кылган жок. Эч нерсе полицияны не стукнул. Отуруп бүт барын, бүт канча эме министерствонун барын кошуп, мош барын кашасын чыгарышты. Эми биз деле Мариповду премьер кылып алдып келген эмеспиз да. Туурабы? Муактан мен деле айтып кетем. Мына азыркы бийликтен деле толтура бүт жерде туура эмес кадрларды коюп атышат. Эми аз күтө туралы. Садыр Нуркожоевичке мына айтып мага бергиле бийликти, Луганскону берелик, аны деле көрөлүк. Берелик. Күтө туралы. Биз Марипов деген немелерди мисалы премьер-министр болуп келип, мени деген жоюп салсын деп алып келген эмеспиз да биз. Адилеттүүлүк жок болуп атпайбы? Туурабы? Ушундай. Анан келип эле кайра эле мен кыйкырып эле өкүрүп эле жүрө албайм да биякта. Туурабы? Кайра эле мен милдетин алган эмесмин да мен. Ушинтип эле кыйкырып жүрө берем деген. Мен да адаммын да, мен дагы өзүмдүн жашоом бар да. Баары президентти шайлап алып бүттү, президенттен сурап алышсын. Туурабы? Өзү айтып атат, мен жоопкерчиликти өзүм алам деп. Алсын, сурап алсын. Анан эле обл прокурор берип койсо эле жоголуп кеттиң. Мен вообще эле обл прокурордун баарын таштап туруп вообще эле кетейин деп атам мен. Бир Прагагабы же бир жаккабы? Же Вьетнамга? Просто эле кетип калайын деп атам, болду. Мен президент эмесмин да. Туурабы? Бирок элдин кандайдыр бир деңгээлде сизде үмүтү бар да, мисалычы. Ушул Жакеев бул нерсени оңдойт, бул нерсени күтөбүз дегенчи. Анан сиз ошону билип туруп кетип калганыңыз кандай болот? Башка өлкөдө. Мен деле мисалы эмесмин да. Мен өзүм свободный адаммын да мен. Жок, свободный адамсыз. Албетте ар кимдин өзүнүн укугу. Бирок мына элдин алдында моралдык жоопкерчилик. Мен эмне айтсам жасап бердим да. Давай, мону кылалы дедик, революция кылдык. Туурабы, шайлоо жокко чыгып, мисалы, баарын карап көрсөңөр эмне айткандарын. Баары жазалы да көбү. Бирок эл дагы да күтүп атат да сизден ишени. Эми дагы да күтүп атса, обл прокурор айыл өкмөт кылып алып күтүп отура берсин анда дагычы. Бир айыл өкмөткө коюп алып председатель кылып, анан күтүп отура берсин дагы. Эмне айтам андан башка? Сиз мисалы азыр бийликтен мен ушул кызматка келишим керек деп талап кылсаңыз жок дебесиздерби, мисалы? Эми азыр мындай да, азыр могу президенткечи. Эми да ошибкалар көп болуп кетти. Да адилеттүүлүк менен айтыш керек. Корона тетиги эмеси, ошибка жанакы. Коргошун, тигиндей мындай алыта всё. Это незаконное врачевание деп коет, мен прокурорский айтайын. Незаконное врачевание. Тетиги министрди иш козгош керек болчу анын боюнча. Жана министр эмеге бул незаконное врачевание деп коет, бул статья бар. Бул деген протокол менен эметилчү нерсе. Анан бул отуруп алып эле анан мен өзүм кайнатам, анан бул канча экенин өзүм билем деп отурса болбойт да андай. Министрге иш козгошуп туруп камаш керек болчу министрди. За то, что ушундай эме кылганычы. Анан мисалы дагы эмне бар, мисалчы. Ор койгон ушундайларда эми конечно туура эмес анын баары. Туура эмес. Мисалы министр бул лөл эмес да, же болбосо бир көз ачык эмес да, барып алып шаман эмес да, мынтип алып келип эле эме дарылай бергендей, туурабы? Ошондо октябрь окуясынын уюштуруучулары сыртта калып калды дегенге кошуласызбы? Конечно. Конечно. Революционердин бирөөсү да жок да азыр бийликте. Эмне Токтогазиев жаман сотрудникпи? Жанакы Тилек Токтогазиев. Сурабалдиева мисалычы. Зыңкылдап эле иштеп атышкан. Эмен деле айыл чарбаны деле зыңкылдатып аткан. Анан биз Мариповду премьер-министр кылалы деп келген эмеспиз да. Туурабы? Кто он такой этот Марипов? Эмне болуп эле премьер болуп калат? Эмне ош жерде жүрдү эле, эмне согушту эле, ушу майлуустуу жерде эле жүрө береби? Эмне иш кылды Марипов? Ойлосоңор, эмне иш кылды? Ага караганда
Жанакы Артем сонун иштеп атпады беле. Новиков сонун иштеп атпады беле. Туурабы? Марипов эмне иш кылды? Биз Мариповду келсин деп эметкен эмеспиз биз. Ошол сөздү президентке айттыңызбы? Эми билет да баары эле мындай эме эмес да баары эле. Түшүнөт да баары эле. Марипов откуда взялся? Анан отуруп алып мага эме финполиция мындай иштеп 140 кишиге иш козгоп туран мындай дейт. Бестолковый сөздөр сүйлөйт. Туурабы? Финполициянын кызматкерлери кайсы жакта азыр? Бүттү, көчөдө калды, талаада калтырып койду. Болбойт да андай. Болбойт да андай. Эмне именно эле менден башташ керекпи? Канча 42 министерство турат, баары эле калбадыбы? Эмне именно эле финполицияны жоюп салыш керекпи? Финполиция деген болгон 150 миллион сом жейт экенбиз жылына. Келтиргенибиз 4-5 миллиард сомду бюджетке алып келет экенбиз. Нормально атканда. Сиздин ошол Октябрь революциясында жана Ала Тоо аянтындачы топтогон чогулган эл менен бийлеген видеоңуз аябай YouTube'да көп просмотр алып бир четинен мындай Аябай талкуу жараткан. позитивдүү болгондо аны да сонун Жакшы эле билепсиз. сонун билегенсиз. Аны ошону кайра билет бербейсизби? Азыр андай эмес. Ам деген настроение сонун болуп билет. Жок, азыр деле болот, Жок, бизде эме. барды. Музыканы биз как раз Де бир музыканы Жок, эми болбойт аны билебейм анда эме. Ал деген 15 октябрда президенттин эмесин кетирип уже баарысы ментип келип анан ал деген чоң казаттын штабында болгон эмеде эмес, площадьта эмес. Чоң казаттын штабында келсем дискотека болупту. Мени бир 5 мүнөттөй мындай ыргытышты баары. Биледим. Анан бийледик. Эртең менен кечейин бийледик. Менин дискотекада жүрчүмүн эмеде студент кезде бүт жашоом бар дискотека клубтарда өткөн. Биздин студияга келген ар бир коноктун бир өзгөчө эч кимге айтпаган, эч ким билбеген, айтылбаган бир сыры ушул жерде калыш керек. Кудайдын буйругу да 2001 жылы 5 апрелде стажер болуп барыптырмын көлгө. 2001 жыл 5 апрелде стажер болуп түпкө барыптырмын көлгө. 2021 жылы 5 апрелде обл прокурор болуп кайра бардым. Ровно 20 жыл день барып турдум. Мисалчы, ушул жерден таң алып койдум да мындай деп. Анан мындай көп эле болот. Пайдаланып камерага мындай пайдаланып айтып коем делем да. Элдер эми мындай кичине ардан бери болушубуз керек элдер дагычы. Биз только Facebook'ташсак жамандашып эле монтуп эле калдык бири-бирибиздичи. Мындай бирөөнү көтөрүп коюш керек болчу. Мисалы өзбектер бирөөнүн өзлөрүнүн бир миллионерин көтөрүп алсат, Алишер Усманов сыяктуу бирөөнчү, анан Алишер Усманов багып жүрө берет. Мисалы. Биз эч кимди чыгарбайт экенбиз астыга. Бүт баарын буттан, колдон, чачтан, бүт баарын эметип эле анан бир өзүбүздө эл дагы ойлонушубуз керек да. Биз өтө кыйын эле экенбиз. Бул революцияны или Америка жазачу, или Россия жазачу. Өкө тең жазаган жок, өкө тең таң калып калды. Эл өзүбүз чыгып эле жазып салдык, туурабы? Бул элдин көйгөйү болду, мүнөзү болду, каалоосу болду. Ошонго башында туруп бердик. Башында элдин баарын ойготтук. Тургула мына бир комок сындырбагыла деп атып, мына. Бүт баары өттү. Кудайга шүгүр, жакшы эметип кетти. Азыр кымбатчылык деп атат да. Бул кымбатчылык бүт жерде болуп атат. Кымбатчылык. Анткени былтыр көп фермерлер ооруп калып, эметип калып, айдабай койгондор болгон, комбайнер ооруп калып, өлүп калып, ал ушундай көп болгондо көп жерлер былтыр пандемия күчөп, не да земли болуп, не да земледелие болуп, ошо менен көп нерселер айдалбай калган. Ошо менен аз да продукт аз, ошо менен кетип атат. Но бензинден кымбаттагандагы нехорошо да бүт кымбаттап атат, анын баарын көрүп атабыз. Бирок кыргыз мындан да жаман убакытты өткөн, үркүндү өткөргөн башынан, жокчулуктарды өткөргөн. Эми казактардыкындай эле голодовка болгон эмес элечи. Биздики Кудайга шүгүр, бул эмеде өтсө керек ушул дагычы. Азыр
баары эме шайлап алышты эми ошону көрүшсүн. Убакыт берели, мындайчы кичине болсо да бериш керек. Кыйын да сразу ляп келип болот баарынчы, но эми кадр решает все дейт. Мен мисалы ушул бийликтин мисалы кадр саясатына такыр эч жылыган да жок, эчтеке эметкен да жок. Ушул мындай Садыр Нуркожоевичке деле айткам мен. Каяктагы немелердин баары келип эле отуруп бүт баары. Мен каяктамын. Тиги каякта, бул каякта бүт баары жокпуз. Иллюстрацияны бизден баштаган болбойт да бул. Иллюстрацияга эң биринчи Тилек Токтогазиев ушулар бар, биз илиндик да. Биз иллюстрация болдук да, мындай айтканда. Марипов эмне болуп эле келип калыш керек. Эмне заслугасына келиш керек. Сыймык Асылбекович, ушу менен анда бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайлы. Сизге убакыт бөлүп келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Эл үчүн, жер үчүн эч кайда кетпей, өзүңүз айткандай до конца туруп бересиз деп ишенебиз. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен кезектеги көрсөтүүбүздү соңуна чыгарабыз. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар.